УТРК өз контентин күн сайын жаңылап өнүктүрүү аракеттерин улантууда. Алсак акысыз адвокат берүүсү калктын аялуу катмары кабылган укуктук көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. Аталган долбоор учурда жаңы жасалга, жаңы формат менен оого чыгып жатат. Ал үчүн Улуттук телерадио берүү корпорациясы Юстиция министрлиги жана эл аралык өнөктөштөр менен кызматташтыгын арттырууда. Белгилей кетсек, былтыр президент Садыр Жапаров УТРКнын ишмердүүлүгү менен таанышуу маалында дал ушул акысыз адвокат берүүсүн тартуу процессине күбө болгон. Анда мындай берүүлөр жарандар үчүн өтө зарыл экендигин айтып, бул багыттагы ишти чыңдоону тапшырган. Түз эфирден жооп берип турасыңар. Түз эфирден жооп берип сурап турат. Могу жерден кандай түз эфирден эмне кылам, бу жерден кандай кылам деп силер. Кеп кеңеште ошону айтканда. Ушундай передачаларды уюштурула. Элдер уштап билсин. УТРКнын башкы директору менен жолугушууда АКШнын эл аралык өнүгүү агенттигинин өкүлдөрү мындай берүүлөр жарандар арасында жогорку суроо талапка ээ болуп, көрүмдүүлүгү артып, ар кандай талаш маселелерди чечүүдө калкка юридикалык көмөк көрсөтүп жатканын билдиришти. Бул жарандарга юридикалык жардам көрсөткөн кыргыз тилиндеги мыкты берүүлөрдүн бири. Алыскы аймактардагы телекөрүүчүлөрдүн юристтер менен түз байланышына шарт түзүлгөн. Дал ушул көрсөтүү аркылуу 100дөн ашуун жаран акысыз адвокат менен камсыз болду. Бул берүүгө кайрылган адамдардын 90%нын маселеси чечилген. Мындан ары түз эфир маалында телефон чалуулар дагы акысыз болушуна шарт түзүлдү. Жарандардан түшкөн бүт кайрылуулар өзүнчө электрондук базага түшөт. Ал база аркылуу ушул түшкөн жарандардын кайрылуулары ар бир кайрылуусу талдоодон өтүп, тийиштүү жардамын алышат. 4 адвокатты тандап алып, тажрыйбалуу адвокаттарды, ошол адвокаттарга тийиштүү мындай сапаттуу, квалификациялуу юридикалык жардам берип, ушул жерде туруп кеп кеңешин берип турушат. У каждого гражданина, который УТРК өз долбоорлору менен өлкөнүн бардык райондорундагы ар бир жаранга юридикалык көмөк алууга чоң жардам берип жатат. Өзгөчө алыскы аймактардагы укуктук көйгөйлөргө кабылып калган жарандардын укуктук сабаттуулугун жогорулатып, акысыз юристтер менен камсыздалуусуна жол ачылууда. Башкы директор Болотбек Тилебаев белгилегендей, УТРК бул багыттагы берүүлөрдүн сапатын жакшыртып, санын арттыруунун үстүндө иштеп жатат. Укуктук жардам уюштурууга арналган башка дагы мерчемделген долбоорлор бар. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар кызматташуу тууралуу макулдашууга кол коюшту. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.